Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, СССРдин элге билим берүүнүн мыктысы, спорттун чебери Юрий Васильевич Матвеевдин ысымына арналган өспүрүмдөр арасында грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш өткөрүлдү. Спорттук мелдеш жогорку деңгээлде уюштурулуп, күчтүү балбандар аныкталды. Биздин агайыбыз Советтердин Союзунун чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Матвеев Юрий Васильевичтин байгесине арналган грек-рим күрөшү боюнча жаш балдардын арасында мелдеш өткөзүп атабыз. Бул мелдеште республикалык мелдеш болуп атат. Мына Жалал Абад облусунан келиптир, Чүй облусунан, Бишкек шаарынан келиптир, анан Ысык-Көл облусунун районунун командалары келип катышып атат. Жалпы эсепте 250-ге жакын жаш өспүрүмдөр катышып атат. Бул мелдештин жеңүүчүлөрүнө спорт мектеп тарабынан дипломдор менен, медальдар менен жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышат. Оюн учурунда жалаң күчтүүлөр тандалып келгендиктен мелдеш кызуу жүрдү. Юрий Матвеев грек-рим күрөшү боюнча 1955 жылдан баштап машыккан, 1960 жылы Советтер Союзунун спорт чебери деген наамды алган. 1968 жылы кичинекей бөлмөдө машыктыруучу болуп эмгек ишин баштаган. Көп өтпөй анын машыгуучулары көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. 82 жыл толду. Ушунчалык көп катышуучулардын чогулганына абдан кубанычтамын. Ал эми облус үчүн бул чоң жетишкендик. Мындай иш-чаралар аркылуу жаш өспүрүмдөр виртуалдык дүйнөдөн алаксышат жана спорттун аркасы менен алар ден соолукта болушат. Өзүм жөнүндө айтсам, мен Россиядан болом. Жыйынтыктоо учурунда бир катар машыктыруучулар жана калыстар тобунун айрым мүчөлөрү сөз сүйлөп, алдыңкы спортчуларга спорттук мектептин атынан ардак грамота жана ыраазычылык каттары менен сыйлашты. Салтанат Керимкул кызы, Олтай Курбанкулова, Нурдин Нурманбетов, Ысык-Көл жаңылыктарына.